Туркияда азыркы учурда канча кыргызстандык жарандар эмгек кылып же билим алып жүрөт жана кандай өндүрүштөрдө иштешет? Кыргызстандан келген жалпы жарандардын официалдуу эмес 7,5 мың азыркы күндө кыргыздар бар. Андан сырткары 4,000–4,5 мың вандык кыргыздар бар. Вандагы кыргыздар бар. Алар түркиялык кыргыздар болуп эсептелип калган. Андан сырткары Кыргызстанда июнь айларынан абдан Кыргызстандан көбөйүшөт. Аларда ошондо 10,000ден ашып кетет. Жумушка баягы сезон убактысында жумушка келгендер. Бүгүнкү күндө негизи окуп аткан студенттер 2,000–2,5 мың студенттер окуйт. Калгандары булар жумуштар менен иштеп жүргөндөр. Көпчүлүгү стройкада иштеп аткандар бар, бала багып жүргөндөр бар. Ошол эле учурда өздөрүнүн бизнеси менен бутка туруп калган жигиттерибиз бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 400гө жакын түрк фирмалары иштеп аткан болсо, Кыргызстандын бул жакта 100гө жакын кыргыз фирмалары иштеп атат. Бул жакта иш алып барат. Негизи биздин элчиликтин мен булардын баардыгы менен жолугуп бүтө элекмин, бирок көпчүлүгү менен жолугуп бүттүм. Биринчи кезекте мен университетте студенттерден кабар ала баштадым. Студенттер менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин, алардын проблемаларын билгенден кийин, алардын ректоруна учурап, алардын проблемасын ректор менен чечип атабыз. Кудайга шүгүр, ректор дагы, бул жерде иштеткен ишчилер дагы Кыргызстан деген мамлекет бар экендигин, алардын укугун коргой турган элчилик бар экендигин сезсин деп, министрлеринде дагы, андан сырткары ректорлоруна келип бүт бардына булардын иштери боюнча аткарып. Ошол кыргызстандык студенттердин жалпысынан алганда эң негизги көйгөйлөрү эмне экен? Бардыгы эле бюджетке тапшыргысы келет. Бардыгынын колунан бюджетке буларды бир белгилүү гана студенттерди алгандыктан баардыгы бюджетте окуй албайт. Булар контракт окугандар бар, частный вуздарда окугандар бар. Рахматымды айтам, мен Кастамон университети, Эски шаар университеттери биздин студенттерге жатаканасынын да баасын бирке түшүрүп берет азыр. Бул студенттердин суранычы боюнча. Бирок проблема чечилип бүттү дей албайм. Проблема абдан көп. Алардын баарын чечиши керек. Жанагы сиз айтып кетпедиңизби, июнь айында мигранттардын саны көбөйөт деп. Ошол мисалы үчүн көбүнчө туристтер Россиядан келчү да. Анан азыр Туркия менен Россиянын мамилеси курчап турганда, Кыргызстандан мисалы үчүн сезондук миграция дагы эле ошондой болот деп ойлойсузбу? Билесиңерби, бул Россия менен Турциянын өзүнүн кызыкчылыктарын алар өздөрү карасын, биздин Кыргызстандан келген тургандарга же Кыргызстанга барып иштеп тургандарга бунун эч кандай залакасы жок. Биз жакында эле 20–21 январда чоң бизнес форум өткөздүк Анкарада. Кыргызстандын экономика министри келди, бул жердин министрлери катышты, торговый палатанын башчысы катышты. Алар менен бирге өткөздүк. Биз буларды Кыргызстан аркылуу иштегенге чакырып атабыз. Мурда Кыргызстандын аудиториясы же болбосо Кыргызстандын эмеси 6 миллионго жеткен болсо, азыр 180 миллион менен иштегиле деп атабыз. Биз баягы Евросоюзга киргенден кийин, таможенный союзга киргенден кийин, бул ошолор боюнча немелер көбүрөөк болсун деп ошол жака үндөп атабыз азыр. Сирияда болуп өткөн конфликт боюнча Туркия менен Россиянын мамилеси курчуганы кыргызстандык Туркиядагы мигранттарга таасири тийеби же тийбейби? Биз Кыргызстан өзүнчө эгемендүү мамлекет болгондон кийин ар бир мамлекетте болуп аткан проблемаларды өзүбүздү сезебиз. Бирок алар менен бирдикте ал проблеманы чечкенге же болбосо чечилишине биз эч кандай немебиз жок. Биздин келген ишчилер, Кыргызстандан келгендер, бул андай нерсеге эч кандай тиешеси жок. Бул мисалы үчүн иштегени келишет. Эң негизгиси, мен сиздердин көпчүлүк адамдар көргөн канал катары бир нерсени айтып коеюн. Кыргызстандан келе турган ишчилер же болбосо иштейм деп келе тургандар биринчи кезекте эле реклама боюнча келе бербеш керек. Алар өздөрүнүн укугун билип, кайсы жерге барыш керек, кимге барып учураш керек, кандай иштеш керек, ошол аркылуу элчиликтер аркылуу. Же болбосо бул жерге келгенден кийин элчилик менен, консулдук менен сөзсүз алаканы түзүш керек. Себеби бизге учетко турбай жүргөндөр андан дагы толтура болуп атат да. Себеби биз булардын укугун коргош үчүн биз булардын кайсы жерде экенин, эмне иш жасап атканын бүт баарын билишибиз керек. Бизде булардын баардыгын учеты азыркы күндө толук эмес.
Түркия менен Орусиянын мамилеси аябай чыңалып турганда кыргыз бизнесмендери жөнөткөн товарлар бузулуп же срогу өтүп кеткен учурлар болгон. Ошондой окуялар дагы эле байкалуудабы? Жок, биринчиден кыргыздардын товарлары эч жерде андай өтпөй калган учур болгон эмес. Себеби биздин жол такыр башка жол менен келебиз, башка жол менен кетебиз. Булардын экөөнүн алакасыны биз тезирээк жакшы болуп кетишин каалайбыз. Экөөнүн тең алакасы тез аранын ичинде өз ордуна отурушун биз күтөбүз. Андай жакшы, тезирээк жакшы. Бирок бирөөнүн бакытсыздыгынан биз өзүбүзгө бакыт же өзүбүзгө байлык чогулта турган мамлекеттерден эмеспиз. Биз Кыргызстан деген эгемендүү, эч кимге түркчө айтканда баамсыз мамлекетпиз. Биз болгону ошол түрк ишкерлери Кыргызстан аркылуу иштесин, Кыргызстанга барсын дегенди ошону өткөзгөнгө, ошолорго шарт түзүп бергенге биз бүгүнкү күндө ошонун үстүнө иштеп атабыз. Бүгүнкү азыркы жүрүп аткан экономикалык форум жалпысынан жөнөкөй жарандарга же мигранттарга жашоосун кандай өзгөртөт, кандай таасирин тийгизет? Билесизби, ар бир өтүп аткан иш-чара, ар бир мамлекеттер чогулуп алып бир нерсени чечебиз деп жашашат да. Ар бир нерсенин бирден пайдасы сөзсүз калат. Мисалы үчүн бүгүнкү форумда, мурдагы өткөн форумда айтайын, январда өткөн форумда, бул жерде мисалы үчүн Остин деген абдан сонун өнөр жай шаарчасы бар. Ошол нерсени биз Кыргызстанга азыр ошондой нерсе курулсун деп министр экономика Арзыбек Кожошев Кыргызстандан келди бул жака. Ошону уюштурганга азыр аяка шарттарды түзүп атабыз. Себеби биз келген жерсиден бир нерсени көрүп, бир нерсени үйрөнүп, аны алып кетишибиз. Ар бир өткөрүлгөн иш-чара ар бир мамлекетке, келген мамлекетке жок дегенде, болбогон дегенде 10% жардамы тийсе, бул өтө чоң ийгилик болот. Мисалы үчүн ошол кандай жардам болот? Мен азыр эле айттым, Остин деген өнөр жай, бул өнөр жай шаарчасы. Бир шаарчанын ичинде 5200 ишкана иштейт. 5200 ишкана. А биз Кыргызстанда ошондой Остинге окшогон ишканаларды курайлы деп азыр план коюбуз. Бул азыр иштелүү ичинде кетип баратат. Андан сырткары биздин форумдан кийин 11 чоң ишмерлер Кыргызстанга кетти. Өздөрүнүн иштерин жүргүзгөнгө. Чоң иштерди жүргүзгөнгө кетишти. Биз дайым эле чоң инвесторду күтүп отура беришибиз керек. Чоң инвесторлор Кыргызстанда бүгүнкү Канада, Россия, Кытай болуп эсептелет. Түркия акыркы экономикасы көтөрүлгөн учур буларды кичүү жана орто бизнес көтөрдү. Биз ошолордун үстүндө, биз кечээ өткөргөн форумдарыбызда кичүү жана орто бизнестердин үстүндө иш алып барайлы деп атабыз. Экономикасын көтөргөн дагы, адамдардын шарттарын түзгөн дагы, адамдардын жакшы жашоосун үндөгөн дагы негизи сиз айткан карапайым адамдарды бул кичүү жана орто бизнес болуп эсептелет. Туркияга Кыргызстандын элчиси катары Түрк жана Кыргызстандын ортосундагы маданий өнүгүш. Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда маданий көпүрө, жакшы көпүрө бар. Биз болгону ошол көпүрөнү алтын көпүрөгө айлантырышыбыз керек. Мен келгенден кийин Раматылык Рыспай агайдын сөзү бар эле, Рыспай Кадыровдун. Чындыкты мактансаң ден соолукка пайда дейт. Жалганды эч качан мактанба дейт. Агайым айтчу эле ушунча. Мен чындыкты айтып коеюн, биз келгенден кийин Токтогулдун юбилейин өткөздүк. Токтогул Сатылановдун. Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгын өткөздүк. Рахманкул хандын 100 жылдыгын өткөздүк. Жакында эле Омар Султановдун 80 жылдык юбилейин өткөздүк. Алыкул Осмоновдун китебин түркчө менен бирдикте түркчөгө котордук. Биринчи жолу түркчөгө которулду. Биз Түркиянын маданиятын биздикилер жакшы билет. Булар дагы биздин маданиятыбызды биз кандай билсек ошондой билиш керек. Ошонун үчүн иштерди көп алып барабыз. Дагы пландарыбыз бар.